Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтар ikipress.org.kz сайтында азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Коронавирус боюнча акыркы маалымат. Бүгүн 10 февралга карата Кыргызстандын аймагында коронавирус менен ооругандар катталган жок. Өкмөт республикалык штаб бул дартка жол бербөө үчүн бардык тийиштүү чараларды жүргүзүп жатканын билдирди. Ошондой эле бет каптар, жеке коргоочу каражаттар жетиштүү. Дүйнө жүзү боюнча коронавирус дартын жуктургандардын саны 37 000 адамга жетти. Токмок шаары менен чектешкен Казакстандын айылдарында 8 февралга караган түнү болгон башаламандыктын кесепетинен жалпы 10 адам каза болуп, 50 чакты адам жаракат алды. 25 турак жай, коммерциялык 31 объект жана 41 автоунаа өрттөн жабыркаган. Ал эми Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасында абал туруктуу. Көзөмөл өткөрмө пункттар штаттык режимде иштеп жатканын бүгүн 10 февралда мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Расмий маалыматтар боюнча чырдан кийин чек арадан Кыргызстан тарапка 4000 адам өткөн. Алар үйлөрүнө кечээ кайтып башташкан. Ош шаарындагы жогорку окуу жайларда билим алып жаткан өзбекстандык студенттер окуусун Өзбекстанга которууга даярдана башташты. Студенттердин айтымында аларды мекенине кайтаруу жөнүндөгү буйрукту Өзбекстандын билим берүү министрлиги чыгарган. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы Өзбекстандын Наманган облусунан уулун алып кетүүгө келген эне менен маектешти. Анын айтымында уулу Өзбекстанда 3 жыл бою жогорку окуу жайга өтө эмес. Андан кийин Оштогу жогорку окуу жайга кабыл алынган уулунун келишимдик акысы 90 000 сом. Сузак районунун аймагында жайгашкан мейманканалардын биринен эркек киши менен жаш келин бычакталган абалда табылды. Учурда экөө тең ооруканада. Жергиликтүү милиция менен оорукананын маалыматы боюнча окуя 7 февралда күндүз болгон. Сузак районунун 36 жаштагы тургуну мейманкананын администраторуна өзү менен кошо мейманканага кирген 21 жаштагы кызды жубайым деп тааныштырган. Окуяга байланыштуу териштирүү, тактоо иштери жүрүп жатат. Бардык маалыматтарды телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.